Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Карама-каршы мааниде айтылган сөздөр антонимдер деп аталат. Карама-каршы мааниде айтылган сөздөр антонимдер деп аталат. Антонимдер өз ара экиге бөлүнөт. Бирдей уңгулуу, ар башка уңгулуу. Абирдүү, абирсиз, түн, күн, каттуу, жумшак жана башка. Бул сүрөттө антоним сөздөр: күн, түн. Тегерек, сүйрүү жана башка. Эми балдар синонимди эстеп алалы. Синоним сынатоошторду белгиле. Кичине, жапыс, бийик. Каттуу, таттуу, кызыл. Каттуу, таттуу, бекем. Кара, карараак, капкара. Кайсы бөлүмдө синоним сынатооштор бар? Ойлонобуз. Синоним сынатоошту тапкыла. Кичине, жапыс, бийик. Таттуу, даамдуу, кызыл. Таттуу, каттуу, бекем. Кара, карараак, капкара. Анда туура жоопту көрсөтүп коеюн. Г варианту туура. Кара, капкара, карараак. Бүт сынатоошту билдирди. Синоним сынатоошторду билдирди. Анда кийинки синоним этиштерди белгилейбиз эми. Чурка, бийле, ыйла. Бул синоним этиштер. Чурка, бийле, ыйла кыймыл-аракетти билдирип жатат. Экинчи көк, көгүш, жумшак. Көк, көгүш, жумшак. Үчүнчү ук, тыңша, кулак сал. Ук, тыңша, кулак сал. Төртүнчү келди, кетти, кетет. Келди, кетти, кетет. Синоним этиштерди тапкыла. А. Чурка, бийле, ыйла. Б. Көк, көгүш, жумшак. В. Ук, тыңша, кулак сал. Г. Келди, кетти, кетет. Туура жооп: ук, тыңша, кулак сал. Синоним этиштер булар. Азаматсыңар. Эми балдар улуу, катуу, жакшы, таза, жарык, ак, ачуу, жоон. Ушул сөздөрдүн антонимин табасыңар балдар. Ушул сөздөрдүн антонимин. Улуу, кичүү. Кана ойлонобуз. Улуу, кичүү. Мен бирөөсүн айтып коеюн. Улуу, кичүү. Катуу деген антоними: жакшы, таза, жарык, ак, ачуу, жоон. Кана балдар. Анда көрсөтүп коеюн. Улуу, кичүү, катуу, жумшак антонимдери: жакшы, жаман, таза, кир, жарык, караңгы, ак, кара, ачуу, таттуу, жоон, ичке. Ой, азаматтар, эми кийинки сөз. Күлдү, турду, айыкты, кубанды, келди, уктады, чачты, берди. Кана этиш сөздөр бул дагы. Күлдү, турду. Антонимин табасыңар да. Күлдү, турду, айыкты, кубанды, келди, уктады, чачты, берди. Анда көрсөтөм. Күлдү, ыйлады, турду, отурду, айыкты, ооруду, кубанды, кайгырды, келди, кетти, уктады, ойгонду,
чачты, жыйнады, берди, алды. Ой азаматтар. Анда бар, жок. Ичке, жон. Ак, кара. Сырты, ичи. Узун, кыска. Бул кандай сөздөр экен балдар? Антоним сөздөр экен. Көрдүңөрбү? Антоним сөздөр. Анда мен макал айтам. Кана ойлонобуз. Акылдуу бала элпек. Ойлонобуз. Кандай бала? Акылдуу бала. Акылдуу бала элпек. Антонимдерин табабызчы? Ойлонолучу кана балдар. Антонимдерди табалы. Анда акылдуу бала элпек, акылсыз бала тентек. Бул макалда акылдуу акылсыз, антоним элпек тентек, антоним азаматсыңар. Анда сабагы жакса лайк баскыла, ушул сөздөрдү Instagram ушул баракчаларга жүктөп койдум. Анда сүрөттө канча жаныбар бар? Сүрөттө канча жаныбар бар? Ойлонобуз. Эми кезек табышмакта. Бутуңуздун размерин аягына 0 коюңуз. Андан туулган жашыңызды кеметиңиз. Ага быйылкы жылды кошуңуз. Акыркы 2 сан сиздин жашыңыз. Кайсы жаштагы адамга болбосун ушул сөздү айтсаң, туура чыга берет жобу. Билдиңерби, азаматтар? Кане эмесе ушул өтүлгөндөрдү баарын дептериңерге ойлонуп жаза баштайбыз. Анда саламатта калгыла. Кийинки сабакта жолугушканча.